Арыңызда урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан улустар жана турмуш көрсөтүүсүн кезектеги санын чыгарып отурам. Бүгүн биз Кыргыз улусундагы акыркы 27 жыл ичиндеги эл арасындагы баалуулуктар жөнүндө сөз кылган атабыз. Мисалы бизде азыр коомдо башкача формация өзгөрүп, жаңы баалуулуктар, глобализация доору болуп атат. Бирок ошол эле учурда бизде Советтер Союзунун эски калдыктары дагы күч бойдон да. Ошол учурда ошол жаңы агымдын келиши менен эски агымдын кагылышы жана өзүбүздүн салттык баалуулуктар ушулар жуурулуп бүгүн коомдо кандай баалуулуктар пайда болуп атат, негизи ошол трендтер эмне, ошолор жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Бүгүн конокто бизде эки антропология боюнча адис айымдар отурат. Эгер тааныштырып кетейин, маңдайымда болсо Айкөкүл Арзы, Женева эл аралык институтунун PhD студенти, докторант, кандидат антрополог. Оң жагымда болсо Зарина Урманбет, Түркиянын болсо Хакеттепе деген, Хажеттепе университетинде магистратураны алгансыз, антрополог. Мен азыр бир аз сөз кылып кеттим, эмесе талкууга киришели. Могу азыр 27 жыл болду, өлкөбүз эгемен болду. Оюмча 27 жылдын ичинде мен андан да эртерээк төрөлгөн билем. Биз бала кездеги баалуулуктар менен бүгүнкү баалуулуктар оюмча бир топ өзгөрүп баратат деп ойлойм. Азыр мындай разминка катары сөздү баштай турган болсом, бизде азыр акыркы мезгилде менчик сектор эл өзү менен өзү да, бутуна туруп алар өзү менен өзү, мамлекет өзү менен өзү дейт. Анан ошол учурда коомдо мындай бир топ коомдук феномен бар деп айтсам болот. Мындай түшүнүктөр болуп калды. Бул кыргыздар наамга умтулган коом болуп баратабы, намыскөй десек болобу же анан мисалы кара дүйнө деп коет, баягы түрмөнүн түшүнүктөрү да коомдо бир идеалга айланып бараткандай да кээ бир учурда. Ошол эле учурда мисалы кээ бир өлкөлөрдө уурулук, коррупция бул жийиркене турган түшүнүк болсо, бирок бизде тетрисинен чоңдун баласы болуп, чоң болуп бир жерден жула качып уурдаган бул кайра сыймыктын белгиси болуп бараткандай да сезилет да коомдо. Негизи кантип ойлоп атасыңар, бизде баалуулуктар кайсы тарапка, каяктан өзгөрүп баратат? Сиз сөз баштап бересизби? Кандай дейсиз? Мен бул баалуулуктар жөнүндө ойлонгондо, Кыргызстанда баалуулуктар акыркы 27 жылда кандай өзгөрдү деп бир аз ойлондум. Анан өзүм айттым, бул аябай эле масштабтуу суроо. Буга докторант катары жооп бериш дагы аябай оор. Эмне үчүн илимдин дагы өзүнүн чектери бар. Жана бир гана бир кичинекей багытын алып изилдей алат. Жалпы камтыш аябай оор. Ошондуктан мен Кыргызстандагы өзгөргөн баалуулуктар жөнүндө Женеванын PhD студенти катары эмес, Кыргызстандын жараны катары сүйлөгүм келет эле. Албетте илимден бир канча түшүнүш үчүн жалпы мындай формаларды алса болот экен. Мен отуруп ойлондум, бизде эгерде жалпылап алганда Кыргызстанда бүгүн эми идеология дегенден алысмын, бирок билимдин булактары бар. Бул булактар албетте чоң мындай түшүнүк. Булардын бири, мен ойлойм, салттуу билим тармагы. Бул дагы определенный бир көз караштан келет. Бул көз караш дегеним салттуу баалуулуктагы адам кандай болуш керек, жашоо кандай болуш керек деген нерсени ыкка салганга аракет кылат. Андан кийинки менимче дагы бирден бир чоң билим тармагы бул ислам Кыргызстанда. Бул дагы өзүнүн адам кандай болуш керек, жашоо кандай болуш керек деген бир мындай багытка салганга аракет кылууда. Андан кийинки менимче бизде баары 70 жыл Совет доору
болуп турду. Мисалы мен өзүмдүн ата энем ошол доордо жашаган адам. Мен азыр байкайм, совет доору жөнүндө аябай көп негативдүү ой жүгүртүүлөр бар. Керек болсо кээде адамдар айтат, совет доорунда адамдар башын иштетпей, анан ушинтип отурушкан, анан өкмөттү карап оозун ачып деп. Бирок мен ушул аябай туура эмес деп ойлойм, анткени үчүн баалуулук бул абстрактуу нерсе эмес. Баалуулук эң биринчи адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыккан кандайдыр бир жашоодогу тажрыйбасы деп ойлойм. Бул адамдар биздин жашоодо азыр бар. Булардын баалуулуктары бизге чын болбосо дагы өздөрүнө чын. Муну мен үчүнчү кандайдыр бир билим багыты деп ойлойм. Ал эми төртүнчү бул эми аябай мындай жалпы алганда бул капиталисттик доорунда менен келген, ошо Советтер Союзу кулагандан кийинки төртүнчү негизги билим багыты. Мунун дагы өзүнүн философиясы бар. Жана менин азыркы жактап аткан илимим ошол капиталист доорунун жакшылыктары дагы, кемчиликтери менен дагы форматташтырылган илим деп эсептейм. Эми мен ойлойм бүгүнкү күндө ислам болобу, кыргыз баалуулуктары, салттуу баалуулук болобу, совет доорундагы баалуулуктар болобу, булардын эң үстүндө зонтик сыяктуу баары бир базар баалуулуктары турат. Мисалы, бүгүнкү күндө мусулман бизнесмендер деле жакшы жашагысы келет. Жакшы жашоо Кыргызстанда бул чоң эки этаж үйүм болсо экен, 2-3 машинем болсо экен, анан кредитке жаман капиталисттер 20% менен берет экен, а мен жакшы мусулман 5% менен берейин деп, бул да болсо пайда көрүүнүн бир жолу деп ойлойм. Бирок же болбосо салттуу маданиятты мен кыргызмын дегендер деле өздөрү боз үйдө жашабаса дагы, мисалы туристтер Кыргызстанга келип боз үйдүн сүрөтүн коюп аябай сонун экен жашаган десе, ошого ушунчалык сыймыктанып, мына биз кыргыздар кыйын калкпыз дешет. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн баалуулуктар жөнүндө сүйлөшүү ушунчалык оор. Анткени үчүн мен ойлойм, биз аябай мындай сиз айткандай жуурулуп кандайдыр бир каша состояниясы дагы бар. Анан адамдар өзү толугу менен түшүнө элек. Мени бир интервью алатсам, ага бир киши аябай жакшы сөз айтты. Ал айтат: Айкөкүл дейт, сен винегретке окшош экенсиң деп. Мен түшүнгөн жокмун. Ал эмне десем, айтат: сенде салттуу баалуулук да бар дейт. Сен Америка университетинде окуп, кофени да жакшы көрөсүң, чет өлкөгө барганды жакшы көрөсүң дейт. Сен ата энең чоңойткон, сенде салттуу баалуулук дагы бар дейт. Сен ушул Кыргызстанда жашайсың, бизде мусулмандар көп, сенде ал баалуулук дагы бар дейт. Анан илимий көз караш менен алганда, илимий көз караш обязательно бирөөнү критикалап, экинчисин кабыл алат дейт. Бирок сен өзүңдү өзүң коомду критикалаш үчүн биринчи өзүңдү критикага салышың керек дейт. Ошондуктан дейт, критикалоодон мурун өзүң түшүнгөнгө аракет кыл деп айтты. Менимче бул мага аябай жакшы методологияны түшүндүрүп кетти. Мен ойлойм, биздин коомду түшүнүш үчүн дагы илимде определенный бир жакшы методологияларды иштеп чыгыш керек. Анткени үчүн сырттан келген көз караштар бар. Ал көз карашты алып бизге таңгылаганда дагы көптөгөн түшүнбөстүктөр келип чыгат экен. Азыр эми элден сурасам, баары эле элдин балдарындай болбойсуңбу, антиминтпейсиңби, ана мынтпейсиңби дейт. Бирок мисалы базар баалуулуктарын алганда, базар баалуулуктарын алып көрсөк, мисалы азыр элдин баардыгынын английский үйрөнгөнгө шарты жок. Элдин баарынын компьютер үйрөнгөнгө шарты жок. Элдин баардыгынын американский критический мышлениега формат түшүнүгүн салып, ошондой критический мышление кылганга балким мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми ошол 3-4 навыка менен азыр шаарда жакшы айлык менен иштегендер бар. Ал эми калганынын баардыгы керексиз адамга мындай тете болуп калды да. Мен ойлойм, ошондон улам азыр сиз айтып кетпедиңизби? Коррупция, туура эмес, мына караңгы көз караштар, бул мындай неудивительный көз караштар мен үчүн. Анткени үчүн эгерде адамда идеяларды алып келип таштай бересиң, бирок шарт түзүлбөсө, ошол идеяларды мындай бир нерсеге жеткизгенгечи, анда адамдар уже өзүнүн жолун таап, ар кандай көз караштарга эметет го дейм. Зарина айым, сөздү улайсызбы? Ооба, мен деле ушу Айкөкүл айымдын айтканына кээ бир жерлерине кошулам. Мен дагы бир кыйын адис катары эмес, ушу жаран катары жооп бергим келет да. Анан антропологдор биз
бир нерсени изилдеп жатканда ошол чындыгында масштабтуу эмес, кайсы бир тармагын жакшылап билип түшүнүүгө аракет кылып, анан эң башкысы ошол изилдеп жаткан нерсебизди өзүбүздүн башыбыздан өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Бул сөзсүз түрдө. Мисалы, сөзсүз түрдө менимче биздин көз караштар туура эле бир же болбосо аналитикабыз туура эле болушу мүмкүн, себеби биз жашап атабыз, өзүбүз башыбыздан өткөрүп атабыз да, ушул баалуулуктар болсун. Анан дагы бир өзгөчөлүк антропологдордун мындай аңгемелери менен түшүндүргөнү жакшы көрөбүз. Ошон үчүн мен бир аз өзүмдүн аңгемем менен баштасам да, баалуулук деп калбадыңызбы? Мен ушу Советтер Союзу кулайын деп атканда төрөлүп калдым. Анан мен төрөлгөн аймак колхоз болчу да, коллективное хозяйство деп билесиздер өзүңүздөр. Колхоз, совхоз бар эле. Анан колхоздо жашачубуз. Ушу биринчи 4-5 жашка чейин колхоз жөбөлбөй турду да. Бир 93-94-жылга чейинчи. Анан ал убакта колхоз бар, бардык туугандарым, тайне тайтам колунда өскөм. Алар колхоздо иштешет, эмгектин баатырлары. Анан бир күн эле мындай неме болуп калды да, менчиктештирүү. Анан менчиктештирүүгө келгенде эле баягы 30 жыл, 40 жыл иштеген тайнем менен тайтам бир уй алып калды да. Анан эле карап көрсөк, баягы социалисттик идеологияда эле окумуш эмес экен да, көрсө башкарма, завгурт болуп жүргөндөр баарын талап кетти да. Ошолор деле анан бай болуп, капитализмдин алдыңкы акторлор болуп калды. Анан мен биринчи класска барганда эң чоң менин оюмча жакшы идеология бар болчу, Манастын идеологиясы. Манас атабыз деп биз Манасты окучубуз, жети осуятты ушул күнгө чейин билем. Ошол чындыгында жети осуятты жүрөгүмө аябай жазып алган окшойм. Мен мисалы сөзмө сөз түшүнүп, анан жүрөгүмө жакын, мына мен табият менен чын эле таттуу мамиледе болушум керек экен. Кыргыз мамлекетин көзүмдүн карегиндей сакташым керек экен. Гумандуу, улуттар аралык ынтымакка баягындай салым кошкон, чыңдаган, эмгекчил, анан ошондой эле бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган болушубуз керек экен деп аябай берилип алгам да. Ошентип бир мектептин ортолоруна чейин келип, анан бизде күчтүү жарандык коом пайда болгонун түшүндүм. Айылдарда, райондук центрларда, шаарларыбызда бейөкмөт уюмдар көп ачыла баштады. Ошол убакта мисалы үчүн СПИД оорусуна, илдетине, ВИЧ-СПИДке каршы акциялар, проекттер, анан жергиликтүү жаштарга багытталган долбоорлор болуп баштады. Ошолорго активдүү катыша баштадым. Башкача айтканда, мен баягы социалисттик бир чөйрөдөн чыгып, улутчул бир чөйрөгө кирип, жакынкы ушу мамлекеттик патриоттук улутчул бир чөйрөгө кирип, анан ал жойулуп баратканда ошо демократиянын бирден бир көрсөткүчү болгон жарандык коомго аралашып баштадым да. Мен ойлондум, мен деген тоону томкор алат экенмин деп, ушу мектепте туруп, мисалы ушундай паркыбызды оңдоп атабыз, мектепте туруп мен краудфандинг кылып бир нерсе, акцияларды өткөрүп, балдардын чылым чекпешине, ВИЧ-СПИДке чалдыкпашына аракет кылып атам депчи. Анан эле келип, анан баягы университетке тапшырып калганда, анан чыныгы капиталисттик дүйнө Бишкекке келип, көрсө бул жерде иштебесең тиштебейт экенсиң депчи. Ушундай немелер болуп калды. Анан бизде менимче баалуулуктар албетте абстрактуу дагы болот, биздин ар бирибиздин баалуулуктарыбыз. Анан мындай карап көрсөңүз, ушу 27 жылда бизде ошо чындыгында баалуулуктарды аныктай албай атат окшойбуз. Биз ошондуктан да кыйналып жатат болушубуз керек. Идеологияга көнүп алганда биздин калкыбыз 70 жыл оңой өткөн жок, жеңил өткөн жок. Анан баягы балким мындай жөн эле пустое слово болсо дагы, биз коммунизмди куруп атабыз деген сөз жөн эле болсо дагы, баягы кишилердин мотивациясы, стимулирующий бир сила болгон, рычаг күчтүү болгон ал убактачы. Андан кийин азыр эле көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын карасаңыз, ошо динге берилип кеткен же ашыр улутчул болуп кеткен биздин катмарлардын өзүн өзү мындай актап айткан жолу, эми социализм курап калгандан кийин биз эмне кылалы? Же бизге мындай идеология бербесеңер, же тентип баягындай көчүп кеттик миграцияга, же ичип кеттик, депрессияга кирип, анан барып динди же болбосо улутту же болбосо жана криминалитетти тандап алдык. Эмне кылып аласыңар деген эме бар да. Оправдывающий. Justification түздөн түз justification бар, актай турган нерсе бар. Ооба.
Анан бул дагы туура. Ал эми анан 27-28 жылда ушундай келип анан мен го тиги антропологияны тандап кетиптирмин да. Ал эми мен эле ошо менин жашташым, сиздердин курбу курдаштарыңар, алардын дагы өздөрүнүн менимче кандай бир изденүү чарасы дагы эле жүрүп жатат болуш керек. Ушундай эгерде мындай белгилеп айтсак, ушундай болуш керек. Азыр сөзүңүздү улап кетейин. Азыр сөзүңүздө мындай таасир болду да, бир баалуулук, бала кездеги баалуулук, анан мектепте өсүп келген, анан шаарга келгендеги мындай негизинен сөз бардыгы эле мындай жаңы мурдагы план экономикасынан либералдык экономикага өткөндөгү процессти башынан өткөрүп аткандай сезилди да азыр жашообуз мындай келип, анан ошол учурда бирок жаңы формация түзүлүп аткан үчүн жумушсуздук маселеси келип, анан жумушу жок турган кишилер депрессияга кирип, же бири өзүнүн жашоосун динден издеп, же бирөө улутчулдуктан, же бирөө криминалдан издеп, анан ушундай бир кандайдыр бир материалдык дагы, руханий дагы бир боштондуктан мындай келип аткан нерсе деп атабыз да. Анан баягында сиз бир сөздү баштап кеттиңиз да. Токтогул, Таласка бардым дедиңиз, Таласка барып, анан ал жака 300дөй грамота алып бардык. Анан элдерге таркатсак, элдер абдан ошо грамоталарды сүйүнүп алып, анан аны жууп 2-3 күн кайра майрамдадык деп атасыз да. Бул эл ушунчалык мындай бүгүн сыйлыкка, ушундай грамотага, ушундай наамга мындай суусап турабы? Бул эмнеден келип атат? Бул деле ошол жаңы либералдык доорго өткөндөгү боштондукпу? Бул кантип түшүндүрөсүзбү? Сөзүмдү бир аз тууралап айтып кетсем, мен Таласка изилдөөчү катары бардым. Ал жерде чоң той болуп атыптыр. Анан ал жерде 1000ден ашык адам чогулду. Ал жерде мен бир 10 күнчө болдум. Анан тойго эл аябагандай даярданышты. Ошо 2 күндүн ичинде эл 40ка жакын боз үй курушту. Тойго даярданып. Тойго даярданып. Ошо айылдын бир канча жылдыгы болуп атыптыр. Канча жылдыгын айтпай эле турайын, чтобы изилдөөчү катары бул маалыматты бергенге акым жок. Ал жерге анан өкмөттөн дагы аябай көп кишилер барышты. Айылда эми азыр баарыбыз билгендей күнүмдүк жашоо, мал чарбачылык, баягы идея, либеральный киши кандай болуш керек деген идеялар бар. Мондай кылсаң болот, тигиндей кылсаң болот. Азыр дүйнөдө кыргыздар 60 өлкөнү көрүп келатат деген сөздөр бар, ошол жерде бар. Бирок жашоо эмне менен чектелет? Жашоо күнүмдүк жөнөкөй нерсе менен чектелет экен. Баягы турмуштун баардыгы үйдүн ичинде болуп аткандай да. Анан телевизор. Анан ошол 40 боз үй коюлуп, мал коюлуп, анан эл аябай сүйлөп атты. Бизге өкмөт кандай белек алып келип болду экен. Биз эл баарын ошо өз иш аракеттерибиз менен жасадык деп. Анан ал жерде байкап көрүп отурсак, чын эле өкмөт келип 3 саат сүйлөдү. Анан 3 саат сүйлөп, аны мындай Манастын театры менен башталды. Эжелер элечек кийишип, баары аябай жакшы башталды. Андан кийин бир маалда ушундай чоң сертификаттарды алып келиптир өкмөт тарабынан. Бир 300гө жакын сертификат келиптир. Ал сертификаттагы ошо турмуштун бүгүнкү талабына мындай ылайыкташтырылган сертификат экен. 80% ошол айылдык эженин же байкенин сүрөтү. Артында Кыргызстандан тоолор анан желеги президенттин сүрөтүндөй да. Үйүңүздөргө илип алыңыздар деген сыяктуу экен. Анан 300гө жакын адамга ошону токтой биринин артынан бирин айтып эме кылышты. Анан мен кийинчерээк байкадым, анткени айылда той бүткөндөн кийин да бир канча күн калдым. Анан эл ушунчалык толкунданып, арасында жана ошону майлашып, жуушуп, бири-бирин конокко чакырып, албай калгандар аябай таарынып, мен ушу советтер доорунда ушул совхозго же колхозго 30 жыл иштеп бердим эле, мен дагы ошо эмгегим сиңирген эле, ушул айылга көп нерсе жасадым, мени мындай ыраазы кылган жок депчи. Анан мен отуруп, анан элге бир чет аябай мындай ойлодум, эми ушунчалык бүгүнкү күндө элге сиз айткандай эме жетишпей турат да. Внимание, көңүл. Көңүл.
бул жерде менимче мындай грамотанын өзүнөн дагы көңүл, эл ушунчалык баягы мындай вниманиясы жок ташталып калыптыр. Ошол жерде кечинде жетимсиреп калгандай, жетимсиреп калгандай да. Ооба, анткени үчүн өксүп калыш керек. Ушунчалык таң калдым. Жанагы ошо өкмөт кишилери айтат да, мен сиздерге айланайын элим болушкан. Айланайын элим, сиздерден кагылып кетейин. Биз сиздерге белек кылып дейт. Мына куудулду чакырышыптыр. Анан кечинде айылыңыздарда фейерверк болот деди да. Бирок айыл эл үчүн бул аябай чоң нерсе болду. Саат 11:30 мен ошол үй бүлөдө калдым эле. Түндө ойготуп, айкөкүл жүр, биздин айылда бүгүн биринчи жолу чоң фейерверк болот. Ошону көрөбүз деп, анан түндө ошол жерге барып фейерверк көрдүк. Тарсылдап атышты, тарсылдап атышты ал жерде. Кичинекей балдар да ойноп атты, мас байкелер, эжелер, элдин баары ошол жерде болду да. Бул мага мындай жалпысынан бүгүнкү күндө кыргыз элине өзгөчө айыл жерине, ошо сиз айткандай жетимсирип калганбы, ошо көңүл жетпей жаткан же каралбай калган ушундай бир эме болду да. Ушул жерден кошумчалап кетсем, менимче бул жерден мамлекеттик идеологиялык аппараттар иштебей жатат болуш керек. Мисалы эми бул балким өрнөк, бул мисал анча жакшы туюлбашы мүмкүн, бирок Суперинфонун баалуулуктары менен Нью-Йорк Таймстын баалуулуктарын алып карайлы. Эми мен Нью-Йорк Таймсты укмуш деп айткан жерим жок, биздин Кыргызстанга деле тиешеси жок, бирок Нью-Йорк Таймстын деңгээлиндегидей аналитикалык ушундай чоң күчтүү бир издание бар болсо, анан Суперинфону койсоңуз баары калк Суперинфону тандайт да, туурабы? Бул биринчиден. Анан экинчиден медиа тармагын алганда, телевидение болсун, ошол маданият тармагын алганда, мурдагыдай билбейм, азыр гастролдор жок болуш керек. Мурда гастролдор бар болчу, мисалы үчүн Саламат Садыкова, ошол эле Айчүрөк Иманалиева, анан тиги Динара Колова деп келип ырдап элдин көңүлүн ачып кетчү. Анан азыр мындай гастролдор жок, мисалы үчүн. Жокко дем көп деле мен байкабам. Аябай ырчылар көп го, тиги музыка каналга карасам мен биринде таанып алган ырчылар аябай көп. Канал бар болуп калды дагы, гастролдор жок да, мисалы үчүн. Анан сиз айткандай ошо кичинекей айылдарга барбайт, бул көңүл мурда өкмөт жиберип атат деген бар болчу да, туурабы? Бул бир программа болчу да, маданий программа, бир жылдык пландык экономиканын эле бир эмеси. Ошол иштеп жаткан, мамлекетке салымын кошуп жаткан дыйканга, мал чарбачыларга барып көңүлүн ачып кетүү, даже согуш учурунда болгон. Анан экинчиден телевидениядан бир эле мисалы үчүн ачып койсоңуз, телевидение бир эле өкмөттү мактаган эле жаңылыктар мисалы. Мында кандайдыр бир көңүл ачуучу программалардын же болбосо көңүл ачуу эмне дебейин, кандайдыр бир жакшы сапаттуу программалардын жоктугу. Анан мисалы былтыры КТРК Кербени деген бир программа чыкканда элдер ушунча жакшы көрүп көргөн да. Анткени эки жаш журналист ушул айыл жерлерине барып, уникалдуу инсандарды таап, ошолор жөнүндө таанытып, ушундай биздин каармандар бар депчи. Ошондо эметкен, буну мен тааныйм, биздин айылдын, райондун могул айылында жашаган киши деп баары көрүп, ушундай популярдуу болгон да. Бул дагы бар. Экинчиден сиз айтып кеттиңиз, эме жана ошо сертификатка эле эми ошончо 40 боз үй куруп, анан ушунча той өткөргөндөн сертификат берүү деле бул аларга ушу көңүл чындыгындачы. Анан сертификатты алып чын эле үйүнө асып коет, мындай дубалга асып коет. Ушунун баардыгы көңүл. Анан калк бир эле шайлоонун учурунда керек болуп эле, шайлоонун учурунда элдер кыдырып эле барып анан концерт коюп, ошон үчүн келет да, концертти көрүш үчүн. Жанагындай эме пропаганда кылып жүргөндөчү, агитация кылып жүргөндө. Ошол жерге барып угат. Саясатчылардын эме сөздөрүн ошол жерден угат. Башка каяктан угат? Эл томсоруп, анда элдин ортосунда баягындай бир социалдык контакт аз го анда. Мисалы, мүмкүн кошуналар бири-бири менен катташаттыр. Бирок мындай масштабтуу бир маданий деңгээлде же болбосо бир руханий деңгээлде бир жамааттар түзүлүп, мисалы, алар өздөрү менен өздөрү, мисалы, бир айыл менен бир айыл өздөрү эле мынтип бири-бирине катташып айылчылашса болобу же болбойбу? Аны сөзсүз мамлекет аркылуу күтүш керекпи. Мисалы, эмне үчүн дегеним, азыр сөзүңөрдөн байкап атам, мына 27 жыл өтсө деле эгемендиктен элдин тойго болгон мамилеси өзгөрбөптүр да. Мисалы, той дегенде кыргыз бүт оокатын таштап коюп, ага баягы 100% мынтип тиги
Toyotанын заводунда иштеген жапондордой болуп мүнөтүнө так иштешет да, той дегендечи. А бирок айыл өкмөтүнө барып бир нерсеге кол койдуруп алыш керек эле же бир иш менен болсоң, анын 3 күн 4 күндө бүтүшү мүмкүн да. Бул деген нерсе бул менимче ошол эме советтик дордон калган нерсе болуш керек. Иждивенчество деп коет го. Өкмөттүн маселесине келгенде баары бир биз эртелей беребиз, эртең бүрсүгүнү депчи менин жеке пикирим. Өкмөт жасап берсин деген нерсе деле азыркыга чейин бар. Чындыгында эл өзү эле катташса болбойбу? Мисалы Бакай атадагылар менен тиги Кара Буурадагылар өздөрү эле катташса болбойт бекен дегеним да, мисалычы. Же Кара Буурадагылар өзгөн районунун жамааты менен мамиле түзүп, жок дегенде жарым жылда бир катташып, ошондой кросс регионал, баягы регионалдык аралык мындай маданий алакаларды өз алынча кыргыз коому түзсө болбойбу? Бирөө тоскоолдук болобу дегеним. Менимче болот, буга баратат болуш керек. Себеби деген мурда анчалык деле нетворкинг болгон эмес да. Советтер Союзунун убагында эми баягы атаандашып, тигил колхоздан өз оюнда эле иштешкен. Андан кийин ошо так ошо капиталисттик ушу базар экономикасына түшүп калганда бизде ошо тойлор күчөдү. Себеби эми бул баягы эски тууганчыл, уруучул эмени нетворкингди күчтөтүп, бирөөнү мисалы үчүн үйлөнүп атса, ошого жардамдашуу, той аркылуу бири-бири менен мындай немени алаканы түзүп алып атат. Анан бир нерсени байкагам, былтыр биз ушу шаарларды изилдейбиз деп шаарларга барып жүргөндө, биздин кичи шаарлар абдан унутта калган да. Баягы көбүнчө эле тиги айыл жергесине көңүл бурулуп, анан Советтер Союзунун убагында баягы чоң индустриалдык эмеси потенциалы күчтүү болгон шаарлар өздөрүнө өздөрү кабыл анан бузулуп, анан кээ бирөө криминалдуу деп атка конуп, кээ бирөө тиги мертвый город деп мисалы балыкчы ушундай атка конуп калышкан. Анан азыр барып карасаңыз, мисалы үчүн жаштар уже жаштарга жетти. Бизди өкмөт карабайт экен, биз биригели деп. Анан мурда мисалы үчүн жана криминал болуп, бир район менен бул район согушуп эле бири-бирине враг болуп, душман болуп турса, азыр ошолор биригип шаарга кандай салым кошо алабыз депчи. Анан бул жаштар ордосу деп биригип, анан эми азыр Нарын шаары менен биригип, анан тиги сиз айткандай Токтогул, Баткен менен бириккендер бар. Бири-бирине тиги спорттук иш-чараларына конокко келип, анан жамаат катарычы. Ушулар бар. Бирок бул ошол неменин деңгээлинде, балким жаңыдан башталып аткан болуш керек. Тойдун деңгээлинде эмес, балким ошол кайсы бир иш-чаралардын деңгээлинде. Менин байкашым боюнча. Бирок баары бир көңүлгө суу сап турганда, мисалы мен азыр тамашалап айтып койдум силерге. Мисалы азыр эми экс-президент Атамбаев тең грамота албаган, мен сиз экөөбүз эле окшойбуз десем, сиз да албапсыз, мына үчөөбүз эле албаппыз. А негизинен коомдо бүт баарына эле мындай грамота берип, орден, медаль берип, анан кийин ушуну элдер ушунчалык мындай көңүл бөлүп, ушунчалык мындай же кызганыч менен дагы талкуу кылат экен карап турсаң. Анан же ошого илешип калса кайра кымыңдап үндөбөй калмакпы дейм да. Эгерчи бирок башкалар алып атса, баягы ичи ачышып, ооруп, мындай кыйналып, мага да ушул болуп калса деп мүмкүн ичинен абдан үмүт кылгандай болуп мындай. Бул эмнени түшүндүрөт булчу? Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы элестетиңиз, айыл жеринде мектеп, кичинекей медицинский пункт, микрокредитный компаниялардын кичинекей офистери, андан башка кичинекей балдар менен сүйлөшсөм айтат, бизди дейт, өзүбүздү бул жерде мындай адам катары эме кылганга, реализация кылганга мүмкүнчүлүк жок дейт. Кышында кар күрөп, апаң менен атаңа жакшы болосуң дейт. Жайында дагы бир жумушкасың, же Бишкекке барып иштеп келип, заборыңду оңдойсуң, же үйүңдү оңдойсуң. Анан мисалы ата-энелер да балдарын салыштырат да, мунун баласы Россияга барып иштеп келди, тигинин баласы тигил. Анан бир бала, 16 жаштагы кичинекей бала айтат, айылда бүгүн азамат бала дейт, Россияга барып иштеп, апасы менен атасына акча салган бала дейт. Анан ошол форматка түшпөгөн балдардын бардыгы бүгүн мындай ким ар кандай өз жолун таап атат да, мындайча айткандайчы. Мен ойлойм, бул кыргыз элинде эмес, жалпы эгерде адамга жанагындай эме рыночный эмени алып келдик, смыслдарды, маанилердечи, бирок шарт жок. Эч кандай шарт түзүлгөн эмес да. Анан айтып эле атат, эми ооба советтер доорун критикалаш керек, ага макулмун, бирок анда шарт. Кайсы шарты жок эле, мисалы сиз азыр айтып атасыз, мынтип катташса болбойбу деп. Той менимче бул
бүгүнкү күндөгү эң чоң эмеге институтка айланып баштады. Это единственный способ кыргыздарга показать азыр мен кандай жашап атам дегенчи. Ишке келип мисалы Бишкекте бизнес-центрге барып өзүн көрсөтө албайт. Концерт деген жок. Театрга уже барса жарашпайт. Анан ошентип тоскоолду. Эми шаардын дагы өзүнүн эмеси бар да. Мен мисалы Бишкекте чоңойгом, 20 жашымда биринчи жолу кафеге барганда мен апам мурун бизди кафеге алып барчу эмес, эми үйгө алып барып баарыбыз тамак жейбиз деп. Анан менин Бишкекте жашасам да, мен 20 жашымда жана жаңы ачылган кофейня, кафелерге барганда кадимкидей сүрдөчүмүн. Ошон үчүн айылдан келген адам мисалы бир жерге барганда сүрдөйт десе мен үчүн бул мындай эме көрүнүш эмес да. Менимче шаардын өзүнүн определенный көрүнбөгөн эмеси бар, сүрдөй турганчы. Анан эми айылдан келген адам сразу эле келип аралашып кете албайт да. Сүйлөө речи мисалы сиз определенный терминология менен сүйлөйсүз. Ага келе калып эле мына мен да айылда мындай жашайм деп. Ошон үчүн менимче той функциясы бар болгон үчүн ушундай күчтүү эмени алып атат да. Той 5 жылда бир жолу кыргызга мына мен мондай жашап атам, менин үйүм мындай болсо дагы зато мынандай мен жакшы кишимин, чачам. Өлүп баратса дагы мындай жашырып акыркы оокаты менен той кредит алып мындай той менен көрсөтүү бул ошо кандай бул баалуулукпу же эмне бул? Туура эмес деп айта албайм. Жок мен туура эмес деген суроо койгон жокмун мен. Бул эмне деп атам? Мунун функциясы бар анткени үчүн. Өкмөткө ишенбейт эл. Анан жок дегенде жанакы акча айланып 3 айда болбосо 5 айда, 5 айда болсо 1 жылда. Бул жерде аябай стратегический ой жүгүртүп жатат. Биздин менимче совсем ойлонбогондугу үчүн эмес, өзүңүз деле көрүп жүрсөңүз керек. Тойлордо азыр тетрадь калып алып ким канча акча алып келгенине чейин жазышат экен. Кийин кайра могул мага ошону кайтарып береби депчи. Бирок инфляция бар да, мисалы сиз бүгүн 5000 берсеңиз 2 жылдан кийин бирөө 5000 берсе, бүгүн 3000 эле болуп калбайбы? Бирок анын дагы өздөрүнүн эме ченеми бар. Балким ставка өсөт. Анан эме жакшы сөз айтып кеттиңиз да, эме биздечи баалуулуктар эме эл эмне дейт? Анан элдин баласы деген, элдин баласы. Мисалы мен ошо элдин кызы деген форматка такыр туш келбейм да, өзүмдүн тукандарымдын, жакындарым арасында. Мен анткени той жок менин тараптан, ошон үчүн мен такыр эле баягы элдин кызы деген. Тойго барбайсыз, Тойго да барбайм. Көйнөгүм да жок. Бирок эмне атайын барбайсызбы же көйнөгүңүз жок болгон үчүн барбайсыз? Жок, атайын эле барбайм, көйнөгүм болгондо деле барбайм. Мен турмушка чыккан эмес, мени чакырышпайт. Сандагы өзүндөгү бар. Ооба. Жок, ошону айтып атпайм. Мисалы мен да турмушка чыга элекмин, анан биринчиден чакырса деле барбайм, себеби барганда ошол эле сөз болот да. Сенин тараптан качан той болот деген сыяктуучу. А мен эми той беремби, бербеймби, ал менин планымда жок, өзүм билем да. Анан балким берсем да аларды чакырылбайт деген сыяктуучу. Ошондо бизде мындай баягында бир ишкер, андан бир мультимиллионер бир кыргыз киши айтып атат, кыргыздын коомунда оюмча сомго мультимиллиардер да, долларга миллионер киши оюмча. Кыргызда жашоонун туу чокусу бул тамактай дейт да. Курсагы тоюп, жеп калганы бул ошо жашоонун туу чокусу деп ойлогондой дейт да. Бул демек кыргыз үчүн бул тамак жашоонун туу чокусу идеалбы бул? Эмне ошондо? Сен эмне деп ойлойсуң? Мен буга өзүм тойлордо эмне үчүн эмне андан бугу чыгабы той кылгандачы? Тойдо менимче баягы эме биринчиден бул сахна, перформанс. Сиз ошо канчалык чачып, кайсы ырчылар чакырасыз, тортуңуз канча этаж болот, көйнөгү канча, анан гуляние деп коет го, жана сейилдөөсү канча, же канча машинаны картеж кылдым деген сыяктуу. Бул бир көрсөткүч да. Ошол эле маселе сиз айтып кеткендей баягы эмени мен мондай деңгээлде жашап атам деген, ошондой маселе. Экинчиден жана экономикалык максаттары, функциясы бар. Мен учурунда ушу Сейтектин тоюна баргам, Айкөкүн тоюна баргам, эми алар маган келип, ошону кайтарып бериши керек деген маселе. Бул той бир функция жана эмеге айланып кетти, бирок менимче баалуулук деп, эгер биз жанагындай келечекти түзө турган, биздин эртеңки күнүбүздү түзө турган баалуулуктарды алсак, ал жерде менимче анча деле чоң баалуулуктар жок. Мисалы, ал жерге келген киши эгер сиздин жанагы тааныш миллионериңиз айткандай тамак үчүн келсе, анда ал жердеги башкы баалуулук болгон үй бүлө институтунун түптөлүшүнө салым кошуу үчүн бараткан эмес да.
демек тамакты ичип жеп анан кетиш үчүн бараткан турбайбы. Демек тойлордо эми анчалык деле терең, мазмундуу бир баалуулук жатат деп мен айта албайм, билбейм. Мен кыргыз курсагы тойсо тамак үчүн дегенден алысмын. Ооба, алысмын. Мен ошо азыр айтылып кеткендей, аябай чоң тойдун функциялары бар деп ойлойм. Аны жакшылап изилдеп чыгыш керек. Анын ичинде азырын айтып кеткендей, сахна эмелаштырган чындык дагы бар. Бул өзүнчө бир чоң тема, сахналаштырылган экинчи бир чындык да. Кечин бизде элде жана Россияда тим эле чырмалып, кыйналып иштеп келсе да, бияка келатканда жашынакай шакектерди тагып, сонун болуп кийинип, анан үйүнө чындыкты айтып беришпейт да. Анан ата-энеси да биякта кыйналып атса дагы, той менен баягы чындыктын үстүн жаап, чындыкты айтпайт. Анан мен мисалы Женевада окуйм, бияка Кыргызстанга келгенде Европа жөнүндө элдин определенный бир көз карашы бар да. Как там в Европе? Классно, да? То есть уже суроого жооп бере элек жатып, классно деп уже мындай эме жоопту, сонунбу деп эме кылат да. Рамкалаштырылат. Сиз бат кесме жейм деп айтпадыңызбы? Мен айттым го, бат кесме жейм. Мен мисалы Женевада жашап, Кыргызстанда тамактангандай, балким тамактана албайм да. Мен ачык айтам көп адамдарга, профессионалдык жашоодон балким алдыга кеткенге аябай мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми жандуу мамиле жагынан бир топ кыйынчылыктар бар депчи. Бирок даже ошол нерсени сүйлөп, талкууга келтиргенге мүмкүнчүлүк жок да. Даже кичине айтканга аракет кылсаң дагы, там, наверное, все равно классно дейт. Анан айтасың да, демек бул адам азыр муну укканга даяр эмес, классно деп айтасың да. Мондай баягындай кукси жеп аткам деп айтсаңыз ишенбейт. Кукси жеп, ал жакта мисалы мындай же болбосо илимдин кандайдыр бир мындай кемчиликтери жөнүндө сүйлөсөң дагы адамдар уккусу келбейт да. Ошондой эле тойдун дагы өзүнүн эмеси бар деп ойлойм. Муну дагы талкууга салып, бизде именно ушул темалар боюнча көбүрөөк талкууласа жакшы болот эле, анткени үчүн илимий иштер жазылып, анан мына элге жөнөкөй тилде мындай жетпей жатат да. Балким эгер ошол жөнүндө жакшы талкуу болсо, эл өзү рефлексия кылат беле дейм. Ошол талкууну жаратыш үчүн ошол эме платформа керек да, мисалы ошол эле эме телевидение же болбосо кандайдыр бир сахна керек да, эми ошол айтып анан жеткириш үчүн. Ошол эле тил керек, тилди көңүл буруш керек тилге. Андан сырткары мен айтып кеткен нерсе ушу негизи маданият, культура деген ушу антропологиянын бир эмеси боюнча, аныктамасы боюнча дайыма өзгөрүп тура турган нерсе. Мисалы үчүн биз 1000 жылдан бери кыргыздар ушу ак калпакты кийип келгенбиз деп айтканга мүмкүн эмес да. Ак калпактын формасы өзгөрүлгөн, кээ бир жерде кээ бир мотивдери өзгөрүлгөн дегендей, ошондой эле баалуулуктар дагы маданият сыяктуу өзгөрүлүп турат. Мынакей башында эле биз баягы 4 жаңы маданий баалуулуктарды белгилеп кеттиңиз. Анан бул менимче дагы да эме өзгөрө бермекчи. Анан мисалы сиз айтпадыңызбы, биз абдан кайсы бир деңгээлде капиталисттик коомго айландык го депчи. Балким айландык эме катары физикалык тармакта, бирок менимче аң сезимде биз дагы эле жүрөбүз, ушу эми түшүнө элекпиз да. Советтик боюнча жүрөбүз. Мисалы сиздердин деле ата-энеңиздер, чоң эне чоң аталарыңыздар айтса керек, бир эсимде да, мынтип айтып калчу эле, илгери акыр заман келет десе ишенч эмес эле көрсө ушул турбайбы деп. Алар үчүн ушу азыркы заман акыр заман мисалы. Бардык нерсе батында, постмодернизм немеси өзгөчөлүктөрү алар үчүн акыр заман. Баягы анан же мынтип айтат, коммунизмди курабыз деп жүрүп көрсө биз коммунизмди жашап коюп турбуз. Ошол кезде ушундай турбайбы дегендей. Абдан чоң ушул бул жашоодон биринчиден эме көңүл калгандык бар да, разочарование бар. Андан кийин ошол көңүл калгандык, пустотаны толтуруу үчүн ар кандай баалуулуктарды издөө бар. Анан эми тойдо баарын чачып салып, анан эртеси ачка отурган деле кишилер бар да, туурабы? Аябай көп деп угам го. Ошо аябай көп, анан кредитке малынып калып, ушундай. Орусияга ошо карызын жабыш үчүн айра келин экөө кеткендерди угам. Ошондойлор абдан көп болуп атпайбы, мисалы үчүнчү. Анан бул ушуган келгенде биз демек рационалдуу эсептеп неметкенди дагы билбей атабыз. Рационалдуулук анчалык жараялуу электер, мисалы ошол эле учурда, мисалы Батышта деле, Жапанда деле, мисалы бирөөнүн акысын жебе деген баалуулук өтө жогору турат да. Бул деген нерсе сен мисалы бирөөнүн буюмун өлүп кетсе кармаба,
бирөөнүн буюмун уруксатсыз өлүп кетсе тийбе. Анан бирөөнүн убактысын урдаба деген сөз. Бирөөгө убада берип, бирөөнү 3 мүнөт күттүрсөң, анын убактысын урдап койгон болосуң. Мисалы, ушуга окшогон нерселер баалуулукка негедир айлана элек, мисалы, бирөөнүн мүлкүнө бул ыйык, бирөөнүн мүлкүнө кол сунба, суктанба деген нерселер бирок мындай баалуулукка айлана элек. Бул сөз катары бар. Сөз катары бар, бирок биздин мамиле баягы. Элестетиңиз, 80 жашар апа деп коюңуз. Ал бүгүнкү коомдо совсем кереги жок болуп калбадыбы? Анткени үчүн аны менен мисалы 20 жашар небереси бар, аны менен сүйлөшкүсү да келбейт. Андан көрө планшеттин маңдайында отурган жакшыраак. Ал апа үчүн албетте бул акыркы замандын белгиси да. То есть аны да туура эмес деп менимче көргөнгө болбойт да. Ал анткени үчүн совершенно башка бир эмеде чоңойгон да. Ал тайнеси менен тайтасын сыйлаган, балким аларга кечке чай куюп берген. Ошол жагынан мен ойлойм бизде мындай муун арасында дагы чоң эмелер бар да. Анан ал муундагы небересине балам сен акыркы замандын эмессиң, сенде баалуулук туура эмес десе, ал апасын жаман көрөт, апасы аны жаман көрөт, ортодо жаштарды дагы мындай же астыга түртүп жибербей, же артта мындай кармап турушат да азырчы менимче. Бирок сөзүңүзгө аралжыда контраргумент катары айтайын деген. Жапан бул электрондук роботтордун мамлекети да. Аябай телефондор ибак эле өнүгүп, мен 20 жыл Кытайда окуп жүргөндө кытайлар колтойтуп мондой телефонду мактанып, деп мактанып сүйлөп жүргөндө жапандар айтат эле, бизде мектепте окуучулардан бери монча телефон көтөрүп жүрөбүз депчи. Кадимки нерсе деп. Мына ушунчалык телефон өнүккөн Жапан өлкөсүндө кызыгы, бирок элдер мындай тирүү мындай маекке сүйлөшүүгө абдан суусашат экен. Анан мындай телефон Жапанда дээрлик телефон сүйлөшүп жүргөн кишилер жок. Бири-бирине SMS гана жөнөтөт экен. Себеби тоскоол болуп калбайын депчи. Анан бирок моундай сүйлөшкөндө элдер ушунчалык жандуу, көздөрү жанып, сен каяктан болосуң, эмне жеп чоңойгонсуң деген сыяктуу мындай жеке жашооңо кызыкпайт, бирок сен өзгөчөлүгүңдү билип, сен менен адам катары мындай суусап турат да. Бул демек технология капитализмге тиешеси жок болобу, же тетрисинен абдан капиталисттик коомдо жашап, баарына көңүлү тоюп калган үчүн анан тетрисинен адамдык жылуулукту издеп калышканбы же? Менде да бир контраргумент бар да. Менимче бизде неме 17 мүнөт бар. Бизде менимче баары бир ошол улууга урмат деген баалуулук калган. Канчалык болбосо деле мен деле азыр деле тайнем менен сүйлөшүп, аны менен убакыт өткөргөндү жакшы көрөм. Ал деле түшүнбөйт да баягы акылдуу телефондордучу. Бирок акылдуу телефонду колдонуу бизде бир аз проблемалуу да, көйгөйлүү. Мисалы биздин Бириккен Улуттар Уюмунун жардамы менен өткөрүлгөн жаштар арасындагы изилдөөдө бирден бир табылгалардын бири ушундай болду да. Канчалык азыр ар бир айылда, азыр ар бир жаш кыз баланын колунда, эркек баланын колунда акылдуу телефон бар, WhatsApp деген тиркеме бар. Ошолорду жана ошондой эле башка социалдык тармактарда активдүү, бирок ошону мындай өзүнүн пайдасы үчүн, өзүн өзү өнүктүрүү үчүн колдонбойт. Мисалы билим алуу үчүн, университеттерди изилдеп ошолор жөнүндө маалымат алуу үчүн, же болбосо кесиптердин өзгөчөлүгүн, азыркы базар экономикасында керектүү 5-6 жылдан кийин керектүү боло турган кесип эмне экенин билишпейт. Алар бир гана кандайсың, сүйлөшүп албайлыбы, же болбосо мага жагып калдың, эртең эмне кыласың деген сыяктуу эле функция үчүн колдонот. Бул баягы технологиянын колдоно албагандыктын бир себеби. Анан жанагы улууларга болгон карган кишилер болсун, ата-апалар болсун, ошолор менен мисалы үчүн менимче мамиле да жакшы эле. Аябай алыстап кетти дегенге мен дагы каршымын да. Убакыт өткөрүп, мындай тилин угуп дегендей сыйлоо деген менимче бар дагы эле. Аны жогото элекпиз. Мен сиздин эмеңизге келсем, сага келем. Мисалы да, Сидеке, сиз Япониянын эмеси менен салыштырып жатпайсызбы? Анда мен сизге мындай мисал берип элем да. Америка университетин алыңыз. Ал жерде балки 1000ден ашык студент окуйт. 4 жылдын ичинде ал америкалык эмеден эч нерсеси менен айырмаланбайт.
демек ошол жерде бүт шарттар түзүлгөн. Алар мындай өзгөчө кыргыздар эмес, алар да кыргыздар. Кофе ичкенден дагы, поведениясынан дагы, американский акцент менен сүйлөгөндөн дагы эчтекеси менен айырмаланган, америкалаштырылган балдар бар. Чет өлкөдө да алар эчтекеден калышпай окушат. Бул эмненин белгиси? Демек шарт түзүлсө, кыргыздар балекеттей адаптироваться эте алат. Ал эми шарт түзүлбөй туруп мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп, анан сыртка чыкканда ал баягы коросунан өтүп бараткан койлор менен уйлар, анан апасы менен атасынын урушуп отурганын, мектепке барса настроениясы жок, эже мына 7000 сомго мен силерди ушинтип окутуп атам, силер баары бир байлардын кулдары болосуңар деген мугалимди көрсө, демек ал баланы сен мындай боло албай жатасың деп эметкенге коомдун просто акысы жокпу деп ойлойм да. То есть шарт түзүлмөйүнчө мен мындай япондор бизден эле акылдуу, биз мындайбыз дегенден алысмын. Жок, мен айткан жокмун, адамдык мамиле ал ошол жерде деле бар деп айтып атам да. Американский университеттин ичинде жүргөндө мен адамдык касиеттерим эң укмуш да, анткени ошондой эме формат түзүлгөн. Баарыбыз бири-бирибизге сыйбыз. Эч кимден андай турмуштун эмесинде сүйлөбөйт, кофе ичебиз. Эч ким телефон чукпайт кызыгы Жапондачы, таң каласың. Эч ким телефон чукпайт. Баары мындай сүйлөшөт, телефонду сейрек SMS гана жөнөтөт экен, тоскоол болуп калбайын депчи. Эч кимдин убактысы деле жок да телефон карап отургангачы. Шарт түзүлбөйт деп калбаңызбы? Мисалы ошол шарт жокпу дейм да. Шарт жок болсо, анда биздин мектеп окуучуларында деле телефон көтөрүп, ошо акылдуу телефон айтып өтпөдүмбү? Көтөрүп эле жүрүшпөйбү? Демек шарт ата-энеси түзүп берип атат да. Аларга ошо биз баягы балыкты кармап берип койдук да, балыкты кармаганды үйрөтпөй койдукпу деген ой кетип атат да. Мен ошо айтканым, мына морекий телефон менен Википедияга болобу, же болбосо башка сайттарга болобу кирип, ошол эле сиз окуп келген Васеда университетин же сиз окуп жаткан Женева университет жөнүндө маалымат алып, мен ушул жерге тапшырсам болот экен деген бир чоң максатты койгонго балдар эмнегедир батынбай атат да. Балким шаарда өсүп чогойгон балдардын баягы үлгү, рол моделдери башка болгондуктан ошентип караганга шарты бар, же болбосо ошого мындай деп акыл жүгүртө алат. Демек бизде ошол анткени себеби мындай болду да. Ошол изилдөөнүн негизинде карасак, балдардын, кыздардын ушундай телефону бар, бирок аларда университеттер керек болсо Кыргызстандын ичиндеги алдыңкы университеттер жөнүндө маалымат жок. Кесиптер жөнүндө маалымат жок. Баягы эле кесиптер, мурда эле тренд болуп жүргөн кесиптер жөнүндө айтышат. Анан барып юрист, экономист. Юрист, тиги эме компьютер айтишник, бирок айтишник дагы мындай неме эмес да. Азыркындай биз түшүнгөн программалоо тили, анан дүйнөгө ачылуу максатында эмес, эптеп бир эме оператор болуу деген сыяктуучу. Андан сырткары мисалы билишет, эртең күнү ОРТге даярданыш керек. Бирок 10-класста айтат, мен кийинки жылы даярданып баштайм деп. Эмнеге азыр отуруп алып даярданбай да? Ошол менимче ата-энелер колдон келишинче балдарына шарт түзүп бергенге аракет кылат. Керек болсо азыр айылдарга деле жана беспроводной интернет деле келип калды. Биздин убакта мектепте бизде чын эле эме телефон жок болчу. Бир жолу бир окуя болду, бир жаш студент кызга бир байкебиз айтып атат. Мен сенде кезинде телефонум жок болчу, биз деген эме кадимкидей эле мондай сүйлөшчүбүз. Ай деп таң калып атат да. Кантип жашачу элеңер деп. Түшүндү, мындай биз азыр деген аябай эме диджитал дүйнө болуп кетпеди, цифровой дүйнө, санариптик дүйнө болуп кетпеди. Мен макулмун, Заря. Сени перебивать эттим. Жок, кеп телефондо болгон жок. Мен айткым келген нерсе бир аз башка болду. Бул жагынан сен менен макулмун. Менимче сен айткандай перформанс бар. Демек азыр чын эле ар бир үй бүлөдө 5 эме бар болсо, адам бар болсо, 4-өндө жок дегенде телефон бар, бирок телефондон, интернеттен окуп алып, баланы сен эми келечекте бул университетке даярдан, маалымат издей, азыр интернет мүмкүнчүлүгү бар деген, мен мүмкүнчүлүк деги өзү салыштыруу туура эмес билейм да. Бир нерсе, баарыбыз ошол багытка бата алабызбы? Форматын айтчы. Анткени үчүн мисалы мен азыр Женевадан бүтүп келсем дагы, мен билем, что Бишкекте жумуш табышым бир топ оор болот. Демек бул эмненин индикатору. Демек бул англисче билсең дагы, мисалы 4-ч диплом болот, 5-чиси болбосо, 5 диплом болсо дагы, демек Бишкекте жумуш табыш оор. Мен мисалы айылда кой кайтарып аткан иниме
Бишкекке келип оку, сенин келечегиң сонун болот дегенден бир аз коркут. Анткени үчүн билем, ал эген бул жака келсе, апасы менен атасы акыркы коюн сатат. Бардык балдардын американский университетке окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Демек ал бир улуттук университетке барат. Ал жакта балким коррупция болсо жакшы окуяшы мүмкүн. Ага 4 телефон алып берсең дагы, ал чын эле кеп эмне жөнүндө болуп атканын түшүнбөшү мүмкүн. Мен ошол жагынан айтып атам да. Неме? Азыр мен бая Айкөкүл жакшы сөздү баштап кеттиңиз да. Critical thinking баягы мындай критикал ой жүгүртүүмү көп инвестиция кыла албай калган деп да. Балким бизде мүмкүн чындап эле мындай критикалык ой жүгүртүүнү эгер коомдо көбүрөөк таркатсак, мүмкүн элдер критикалык ой жүгүртүү пайда болгондо баардык нерсеге альтернатива коюп ойлонуп көрүп, бунун кесепети жаман болуп калышы мүмкүн, бунун келечеги жакшы болсун деп мындай биз жок дегенде рационалдуу 3-4 нерсени бири-бири менен салыштырып көрүп, ошонун ичинен оптималдуу нерсени тандаганга үйрөнө турган тренд пайда болсо, балким бизде баалуулуктар дагы бир аз өзгөрө беле дегеним да, мындай курулай бир нерсени ээрчип кетмей жок. Анан ошол эле учурда мисалы азыр коомдо баягындай сөз кылып кеттик, сиз өзүңүз айттыңыз, өзү гардеробто киерге болгон эки эле көйнөгү бар, бирок мындай баягы бизнес курстарды же мотивация көрсөтүүлөрдү көрүп алып, окубаса деле ийгиликке жетсе болот экен деп университеттерди окууларды таштап коюп, анан бүгүн тренер болуп алып, өзү 30га чыкпай эле туруп, андай асмандан сүйлөп, анан ийгилик сырлары жөнүндө тренер болуп, деп тияктан мындай сценадан түшпөй жүргөн нерселер да бүгүн идеалга айланып бараткандай да, мисалы Facebook'тан көрсөңүз. Бул дагы кандай, мындай нерселер дагы тренд боло берчү дейби же түшүнөбүзбү мунун аягын? Мен ошо айткым келген нерсе чындыгында сиз айттыңыз да азыр. Ошо менин айтканым баягы такыр эле бир эле технологияга байланып калуу эмес, ошол так ошол башка маалыматтарды окуп көрүп, анан салыштырып көрүү деген маанайда айткам да. Балким кой багып бактылуу болом деген кишиге биз эч качан американский университетти таңып албашыбыз керек, же түрк университетин же орус университетин таңып албашыбыз керек, жана ошондой эле кофе ичүү маданиятын да таңып албашыбыз керек. Шаар маданияты бар, жана кофе ичүү маданияты деген азыр эми өнүгүп мындай эметип атпайбы? Тандаганга үйрөтсөк жакшыбы дейм да. Үйрөтүү деген маанайда айтып атам да. Баягы азыр биздин колубузда турган, сиз шарт маселесин айтып калбаңызбы? Шарттарды колдонуп, ошо мүмкүнчүлүктөрүбүздү эсептеп көрүү деген маанайда айткан элем да. Анан сиз айткандай, муреки биздин балким көйгөй азыркы учурда өзгөчө биздин деле биздин жашыраак жарандарыбыздын деле мектеп окуучуларынын деле көйгөйү, мен башында айтып кеттим, рол модел деген үлгү боло турган кишилер жок болгондугунда балким. Үлгү боло турган кишилер сиз айткандай сахнага чыгып, мондай мен окшош жашашың керек, же болбосо окубашың керек деген сыяктуу. Джек Маны көрүп алып, же баягы айфонду ойлоп тапкан кишилерди көрүп алып, өтө кыялданып, университеттерди таштап коюп, окубаса деле болот экен деп. Ошондой балким ойлонот. Ошондой да түшүнүк мындай бир аз таркап калгандай сезилет. Бирок менин оюмча биздин Кыргызстандын чындыгында реалийлеринде бизде рол моделдер мындай алып карасаңыз, кээ бир саясатчылар болушу мүмкүн, анан шоу бизнестин өкүлдөрү болушу мүмкүн да. Түрмөдөгүлөр да рол моделдер да болушу мүмкүн, Акчасы көп болсо алар дагы. Коррупционер дагы бүгүн рол модел, чынында. Сиз мисалы коррупционер рол модел дейсиз. Биз жакында бир туугандардын үйүнө бардык. Баласы милицейский академияга өтүптүр. Анан $3000 берип өткөзүштүр. Анан алар ошого той өткөзүп атыштыр. Жайында болгон нерсе. Анан ачык эле айтып атат, столдун үстүндө көп кишилер, мына балама буюрса $3000 берип окууга өткөздүк. Анан бирок эчтеке эмес дейт. 4 жыл 5 жылдан окуганды бүтсө, жок дегенде гаишник болуп иштесе дагы кайра ошол акча тезде ордуна келет деп. Демек бул столдун үстүндө маек болуп, майрамдалып, ачык сүйлөнүп аткандан кийин, демек бул биздин кааласак каалабасак бүгүн маданиятыбызга сиңип бараткан нерсе да. Ушуга окшош бир окуя болгон да. Бир тоже бир тууган, бизден кичүүрөөк бир туугандар менен отурсак, анан бир сөз болуп кетти, ошо коррупция жөнүндө болуп кетти. Анан өмүрүмдө пара бербеген кишимин. Чынында элечи, эч бир убакта пара берип көргөн эмесмин. Анан айттым да, мен такыр ушу өмүрүмдө пара берип көргөн эмесмин, анан бербейм дагы. Бул принципиалдуу түрдө десем,
ал баягы тууганым мындай карап туруп, сиз келип биздин үйгө келип кеткен сайын силер как будто бир башка ааламда жашагандай сезилесиңер. Ошондой дүйнө барбы деди да. А мен өзүмдүн тегерегимдеги чогуу иштешкен же болбосо досторум да билем, алар дагы бербейт. Эч качан бербейт. Демек ошондой дүйнө бар экен да, жашаса болот экен да. Десем бирөө айтып калды, сиз эме арабаңыз жок да депчи. Араба айдабайсыз. Машина деген, ошо машинеңиз жок да дейт да, ошо айткандай гаишник тозуп эле баары бир бергин келбесе да ала алат дегендей айтты да. Анан биз барган сайын жолду кеңейтип көбүрөөк арабаларга убакыт эме берип атабыз, мүмкүнчүлүк бул шаарда. Тиги бактарды кыйып, мисалы үчүн ошол эле баалуулуктардын бири бак биз үчүн бир культ болгон, кыргыз деп айтып атабыз азыр. Улутчулдуктагы баалуулуктар бар биздин арабызда туурабы. Анан бак деген бир ыйык культ болгон. Бул мазардын четиндеги өзүнөн өзү өсүп чыккан бак. Анан эле азыр болсо биз ошол табиятка болгон мисалы үчүн мамилебизди аябай төмөндөтүп, такыр жоготуп жибердик менимче. Анткени мисалы көбүнчө ошол инфраструктуралык жактан физикалык нерселерге көбүрөөк көңүл буруп, материалдык нерселерге, жолдорду кеңейтүү, анан көп кабаттуу үйлөрдү салуу же болбосо ушундай шаардаштыруу, урбанизация эмеси процессине тезден өтүп, анан бирок элдин пикирин же болбосо баалуулуктарын ошо шаардагы же болбосо ошол табиятты эч качан эстебей унутпай койдук да. Мисалы дагы бир баалуулуктардын эмеси биз эме базар деп эле маркетизация, базарлап маданиятыбызды жана сиз айткандай боз үйдү сатып атабыз. Туризм бул жаман деген ойдон алысмын, бирок сатууга жеткирди да. Биз уже мисалы үчүн табиятыбызды сатып баштадык, ошол биздин сахналаштырылган бир маданиятыбызды кызматты сатсак боло берет го деп ойлойм. Жок, боло бериши мүмкүн, бирок эми мындай максат сатканга жараша ошогонда бир маани кошсо болот менимче пикиримде. Бир эле калпак кийип, көйнөк кийип туруп биз ушундай сүрөткө түшүп анан саткан эмес, ошол учурда ошогон бир маани, маңыз кошсок болот го деп ойлойм. Анан баса белгилеп кетчү нерсе ошо бизге жакшы рол моделдер керек, үлгү кишилер керек. Илон Маск бизден деле чыгышы мүмкүн да. Мисалы үчүн эгерде Илон Маск ал киши эми дүйнөнүн эми Марк Цукерберг, ошо Apple'дын Стив Джобс уже артка кетип, эми тренинг өткөрө турган жаштар дагы көбөйүп аткан да, баягы 25-26 жаштагы мен жашоону үйрөтүп, мондай ийгилик сыры депчи эми үйрөтүү эмес, менимче балким ошо биздин эртеңки баары келечегибизге, баалуулуктарыбызга жакшы мындай неме салым кошо турган кишилер чыгат болуш керек. Бизде кандай баалуулук күтөт эми келечекте? Кыска. Бизде 1,5 мүнөт калды. Менимче биздин азыркы баалуулуктар баары капиталистический экономиканын негизинде түзүлүп баратат. Бирок мен ойлойм, эгер 27 жыл жакшы убакыт болду, эле бир аз ойлонуп, башка форматтарга дагы мындай жана сен айтып кетпедиңби, сен кой кайтарсаң дагы сен обязательно бизнесмен болушуң керек, же сен бул кылсаң дагы бул дагы мындай киши болууга жана мындай жашоо эмесин түзгөнгө ар кандай мүмкүнчүлүктөр берилсе, кандай мүмкүнчүлүк эмесе, урматтуу коноктор, тилекке каршы бизде берилген убакыт абдан аз калды. Чынын айтса, мындан дагы көбүрөөк кылып, бул кириш сөз иретинде болду, оюмча дагы мындай деталдуу кийинки бир темага карап дагы бул сөздөрдү талкууларга улантсак болот деп ойлойм. Атайын келип бергениңиздерге эмесе чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип отурат. Бүгүн биз акыркы мезгилдеги кыргыз улусундагы эл арасында таркап бара жаткан идеалдар, баалуулуктар жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бурганыңыздарга чоң алкыш. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө, мен Сейтек Качкынбай, жакшы отуруңуздар. Акчаңды алганда эртең көзүмө көрмөй чыгып кеткиле могу квартирадан. Арынбайсың да.
ичим түйүлүп атат. Азыр